Өлкө боюнча бир мандаттуу 36 округ түзүлгөн болсо, шайлоочулардын санын эске алуу менен Нарын облусуна 2 өсү таандык. Алардын бири Ак Тала, Кочкор жана Жумгал райондорун камтыган номер 32 Кочкор шайлоо округу. Ошондой эле тутумуна Ат башы, Нарын райондору жана Нарын шаары кирген номер 33 Нарын шайлоо округу. Облустан 27 жаран бир мандаттуу округтан талапкерлигин көрсөтсө, анын 13-ü Нарын округунан жарышка катышат. Аймакта жалпы 82 участкалык шайлоо комиссиясы уюштурулуп, алдыдагы саясий өнүктүккө даярдыктар жүрүүдө. Номер 33 Нарын округдук шайлоо комиссиясында азыркы күндө 104 миңден ашык шайлоочу бар. Округ боюнча 82 шайлоо комиссиясы уюшулган, участкалык шайлоо комиссиялар азыркы учурда иш алып барып атат. 82 шайлоо комиссиясы, участкалык 800дөн ашык комиссиянын мүчөлөрү иш алып барып атат азыркы күндө. 3, 2, 1, эфир. Үгүт кампаниялары башталгандан тарта бир мандаттуу округтардан жарышка чыккан талапкерлер үчүн Нарын облустук медиа борбору акысыз эфирлерди уюштуруп, экран аркылуу өздөрүнүн программаларын тааныштыруусуна мүмкүнчүлүк түзүп берди. Эми 16 ноябрдан баштап талапкерлер ортосунда теледебаттар уюштурулат. Ага 4 талапкер чакырылып, ар бирине максималдуу 15 мүнөт убакыт каралары болжолдонууда. Алгач талапкер өзүн тааныштырууга кириш сөз алат. Ал эми биринчи раундда алар модератор тарабынан берилген суроолорго жооп беришсе, экинчи раунд талапкерлердин бири-бирине даярдаган суроолорунан турат. Аймактарда өткөрүлгөн дебаттар сөзсүз түрдө таасирдүү болот, жетиктүү болот. Себеби эл деген тажаган саясий партия дугу бар. Өзүңдүн округан өзүңөн тулпар чыгарткандан кийин ал сен тулпарың 4 тарап болушун көздөйсүң да. Ошон үчүн бул теледебат эң ириде биринчи кезекте. Талапкерлер үчүн өтө чоң мүмкүнчүлүк. Себеби ошондо ким экени, сөзү кандай экени, ой жүгүртүүсү кандай экенин ел электоратка абдан жетет. Теледебат талапкер менен көрөрманды тааныштырууга жана жакындатууга мүмкүнчүлүк түзгөн аянтча. Андыктан аны өткөрүүдө материалдык техникалык базада башкы орунду ээлейт. Бул үчүн борбордук шайлоо комиссиясы, Улуттук демократиялык институту жана ПРООН медиа борборго 1 цифралык камера, 4 микрофон, талапкерлер туруп сүйлөй турган тумбаларды жана баннерлерди колдоо катары берген. Аймактык телеканал алдыдагы саясий өнүктүктү чагылдырууда бул жабдууларга муктаж болуп турган. Мындан бир ай мурун биздин облуска Коопсуздук кеңешинин төрагасы, ошо шайлоо боюнча республикалык штабтын төрагасы Марат Муканович Иманкулов келген. Аны менен бирге ошо борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Карманбековна Шайлдабекова келген. Мен ошондо сунуш киргем. Биздин ушу теледебаттарды өткөрүү боюнча материалдык техникалык базабыз мүмкүнчүлүгү чектелүү деп айттым эле. Мына ошол биздин өтүнүчтү кабыл алып, борбордук шайлоо комиссиясы ошо эл аралык уюмдар менен биргелешип, ошолордун жардамы менен бизге мына өзүңүздөр көрүп тургандай баннер, тумбаларды жазатып беришти. Мындан тышкары видеокамера беришти, 4 петличный микрофон берди. Жогорку деңгээлдеги теледебаттарды уюштурууга биз үчүн эң чоң бир мүмкүнчүлүк болду деп айтсам болот да. Экран аркылуу талапкерлер үчүн уюштурулган дебаттар өлкөбүздө жаңы нукка түшүп, шайлоочулар жана талапкерлер үчүн мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүүдө. Ал эми аймактык телеканалдар мезгилден артта калбастан бул жаатта тажрыйба топтоо аракетин көрүп жаткан кези. Гүлзат Мокенова, Нурсултан Болотбек уулу, Өлкө Деми, Нарын шаары.